Делегаттар, урматтуу коноктор, бардыгыңыздар бүгүн Республика саясий партиясынын лидери Бабанов Өмүрбек Токтогулович жана Ата журт Мекенчил саясий партиясынын лидери Ташиев Камчы Кыдыршаевич жана эки партиянын саясий кеңештеринин чечими менен чакырылган биргелешкен уюштуруу съездине кош келдиңиздер. Урматтуу делегаттар, ийгиликтин башы биримдикте демекчи, биз бүгүн ынтымактын, биримдиктин жарчысы болуп, жакшы жөрөлгө көрсөткөнү отурабыз. Элибиз ынтымакка келип биримдикте болгондо катылгандын катыгын берип, ар дайым ташы өйдө тоголонгон. Бул биз үчүн терең маанилүү сабак, улуу нуска болушу керек деген ойдомун. Эми биз биримдиктин, ынтымактын жолуна түшүшүбүз керек. Ынтымак гана өлкөбүздүн өргө тартарына биз терең ишенебиз. Урматтуу делегаттар, урматтуу ардактуу коноктор, бүгүн бул жерде өлкөбүздүн бардык региондорунан келген делегаттарыбыз катышууда. Бүгүнкү съездин ишине убактыңыздарды бөлүп, алыстан келип катышып жаткандыгыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу делегаттар, съездин ишине өлкөбүздөгү көрүнүктүү саясий партиянын өкүлдөрү, таанымал саясатчылар жана саясий эксперттер, эл аралык уюмдардын, эмгектин ардактуу ардагерлери жана башка чөйрөнүн кадырлуу адамдары катышууда. Съездин делегаттары Кыргыз Республикасынын жашаган көп улуттуу өкүлдөрүнөн куралган. Съездин жүрүшү Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына ылайык мамлекеттик жана расмий тилде өткөрүлөт. Каалоочулардын бардыгы мамлекеттик тилден расмий тилге синхрондук котормо менен камсыз болот. Съездге Республика саясий партиясы жана Ата журт Мекенчил саясий партияларынын бардык аймактарындагы өкүлдөр ченемдик нормага ылайык 950 делегат чакырылган. Шаарда отурган, залда отурган делегаттардын бардыгы каттоодон өтүштү. Уважаемые делегаты, уважаемые гости, я искренне приветствовать вас на учредительном съезде новой политической партии с участием двух политических партий Кыргызской Республики, Республика и Ата журт. Сегодня здесь присутствуют делегаты практически всех регионов нашей многонациональной страны. Позвольте поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность принять участие в работе нашего съезда. Уважаемые делегаты, уважаемые гости, в работе нашего съезда принимают участие представители ведущих политических партий страны, известные политологи и эксперты, представители международных организаций, почетные гости из числа ветеранов труда. Хочу отметить, что наш съезд будет проводиться на государственном и официальном языках. Все желающие будут обеспечены синхронным переводом с государственного языка на официальный язык. Всего на съезд, согласно норме представительства, избрано 950 делегатов, членов партии Республика и Ата журт. От региональных партийных организаций присутствуют в зале делегаты, все прошли регистрацию. Урматтуу делегаттар, урматтуу ардактуу коноктор, бүгүнкү жыйынды ачык деп жарыялоого уруксат бериңиздер.
анда бүгүнкү уюштуруу жыйыныбызды ачык деп жарыялайм. Урматтуу делегаттар, урматтуу ардактуу коноктор, урматтуу басма сөз маалымат каражат өкүлдөрү, бүгүнкү съезди партиянын кезектеги иш-чарасы катарууга эсептөөгө болбойт. Республика жана ата журт саясий партиялары бир күндүк партиялардан эмес, өлкөнүн эң жогорку мыйзам чыгаруучу органы Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешин түзүшөт. Силер уруксат берсеңиздер, мен бул партиялардын ийгиликтеринен кыскача айта кетким келет. Республика саясий партиясы 2007 жылы түзүлгөн. 2010 жылы Республика партиянын кезексиз съездинде Бабанов Өмүрбек Токтогулович партиянын лидери болуп шайланган. 2010 жылдын күзүндө Жогорку Кеңешке болгон шайлоо партия үчүн саясий ийгиликтин башталышы болду. Республика партиясы эл ишенимине артып 23 мандатка ээ болду. Республика боюнча 27 шаардык кеңештеринде биздин Республика партиясынан 125 депутат, 579 айыл кеңештерде 1000ден ашуун депутат кызматтанып жатат. Ушул жылы Республика саясий партиясы бир нече жаңы саясий партиялардын жана кыймылдардын жаралышына жаңы багыт берди. Республика саясий партиясы учурда өзүнүн туусунун астында 60 миңден ашуун мүчөлөрдүн ишенимин актаган өлкөдөгү күчтүү саясий институт катары өзүн көрсөтө алды. Ата журт мекенчил партиясы, саясий партиясы. Ата журт мекенчил саясий партиясы 2006 жылда түзүлдү. 2010 жылдын парламенттик шайлоодо Ата журт партиясы биринчи орунду ээлеп, Жогорку Кеңеште 28 депутаттык мандатка ээ болду. 2010 жылдагы түштүк бөлгөдө болгон каргышалуу окуяларда Ата журт партиясы, партиянын лидери Ташиев Камчы Кыдыршаевич менен биргеликте тез арада биринчилерден болуп, тынчтыктын орнотулушуна зор салымдарын кошушкан. Республикасынын өнөр жай тармагынын эң ири объекти Кумтор алтын кен айланасында түзүлгөн жагдай боюнча жана башка мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болгон коопсуздук, чыгара маселелери боюнча элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыктарын жактап келүүдө. Бүгүн Ата журт саясий партиясынын катарын 80 миңден ашык өлкөнүн жарандары толуктайт. Политическая партия Республика была создана в 2007 году. В 2010 году на внеочередном съезде партии Республика был избран новый лидер Бабанов Өмүрбек Токтогулович. Стартовой площадкой успеха политической партии Республика стали выборы в Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики 2010 года. Партия вошла в его состав, набрав 23 мандата. На выборах местные кеңеши по всей стране от политической партии Республика прошли депутатами более 1000 человек в 27 городах и 235 айылах. С декабря 2011 по август 2012 года лидер партии возглавлял правительство Кыргызской Республики. В период руководства лидером партии правительство начало важные экономические реформы, сохранило устойчивые тенденции роста в социально-экономическом развитии страны. В течение последних 3 лет партия Республика дала старт рождению нескольких новых политических партий и движений. Сегодня политическая партия Республика объединяет под своим знаменем более 60 тысяч членов партии. Патриотическая партия Ата журт была создана в ноябре 2006 года. На парламентских выборах 2010 года партия стала лидирующей и вошла в состав Жогорку Кеңеша, набрав 28 мандатов. Во время трагических событий 2010 года партия Ата журт во главе с лидером партии Ташиевым Камчы Кыдыршаевичем стала авангардом скорейшего установления мира и межнационального согласия на юге страны. В защите интересов страны и ее граждан фракция Ата журт выразила свою решительную позицию по самому крупному промышленному объекту страны, месторождению Кумтор, а также другим важным для страны вопросам. Сегодня политическая партия Ата журт состоит более 100 тысяч членов партии. Уважаемые делегаты, уважаемые гости, старт нашему историческому съезду дают гимны обеих партий. Алдыга барабыз жиреп толкун, ала тоо асыл ойго тирек болсун. Адилет келечекке жол ачабыз, жаштарды сүрөп, жалындап жүрөп, ай жаркынбай өлкөнү жаратабыз. Асманга айкалышкан чегибиз бар,
Dostumuzda жақшыдан үмітін қиналып қырғыз ширанып тұрғанда арқа бел болып қошып қалышып Иссыкөл оштарын жалалабат Чүбаткен талас берет маға қанат Жет аймақ жанып тұрған жет дегендей Аралап көрчү ажайып көркү Кыргызга жылдыз болуп бекигендей Республика ыйык биз үчүн жан досубузга жакшыдан үмүттүн Кыйналып кыргыз шыйралып турганда арка бел болуп кошуп калышып Республика ыйык биз үчүн жан досубузга жакшыдан үмүттүн Кыйналып кыргыз шыйралып турганда арка бел болуп кошуп калышып Iссыккөл жери биз Ак калпак намыс көй эли биз Жүрөктө сактагын ар бири Мекениң Кыргызстан экени Ата журт, ата журт, ата журт Хан манас түптөгөн Кыргыз журт Мактайлы, даңтайлы, сактайлы Душмандан эл жерин сактаган Шер манас Кыргызды журт кылган Ата журт, ата журт, ата журт Хан манас түптөгөн Кыргыз журт Мактайлы, даңтайлы, сактайлы Элине жараткан берсин бул Ата журт Ынтымак кордосун түбөлүк Бөлүнбө эч качан Кыргызым Ата журт, ата журт, ата журт Хан манас түптөгөн Кыргыз журт Мактайлы, даңтайлы, сактайлы Элине жараткан берсин бул
урматтуу делегаттар, урматтуу ардактуу коноктор, анда президиумга шайланган эки партиянын лидерин жана ошондой эле президиум мүчөлөрүн куттуктап коюуга жана ийгилик каалоого уруксат этиңиздер. Урматтуу Өмүрбек Токтогулович, Камчы Кыдыршаевич, сиздерди президиумга чакырам. Урматтуу президиумдун мүчөлөрү, президиумга чакырам сиздерди. Уважаемые члены президиума, избранные члены президиума, позвольте пригласить вас. Отырыңыздар. Биринчи сөз Республика саясий партиясынын лидери Бабанов Өмүрбек Токтогуловичка берилет. Урматтуу делегаттар, кадырлуу коноктор, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, бардыңыздарды бириккен биринчи съездин ачылышы менен чын жүрөгүм менен куттуктайм. Бүгүнкү биздин съезде бир топ негизги маселелерди биз чечишибиз керек. Эң биринчи, жалпы иш үчүн бириккен жаңы саясий күчтүн стратегиялык багытын аныкташыбыз керек. Биз бүгүн өлкөнүн, балдардын келечеги үчүн биригип жатабыз. Биз коомго үлгү болушубуз керек. Биригүү менен гана бир күч болуп, мамлекетибизди ийгиликке жеткизе алабыз. Мен ачык айтып коюшум керек. Биз кыска мөөнөттүү максаттарды койбойбуз. Жеке депутаттык креслого олтуруп берүүнү каалабайбыз. Бар эле депутат министр болушу керек. Бирок мен бардык адамдарга суроо берет элем. Кайсы максат менен ар бир адам өзүнө суроо берсе, кайсы максат менен мен ушу депутаттыкка баратам деп. Мен ушу мандатка ээ болуп, жылуу орунга отурсамбы, же тууганымды министр кылсамбы десе, ал кишилер биздин катарда болушу мүмкүн эмес. Биздин жолубуз башка. Биздин башыбыздан бул өттү. Биздин эң негизги максатыбыз бардык тармакта системалуу, сезиле турган кардиналдуу реформаларды жүргүзүү. Азыркы бардыгыбызды тушап турган эски системаны бузуу. Кыргызстанды өнүккөн 5 өлкөнүн катарына кошуу. Ооба, азыркы системада ачык айтыш мүмкүн. Бирок мындай шарт асмандан түшкөн жок. Туура бүгүн үй бүлөлүү башкаруу жок. Мен ойлойм, буга эң чоң салым кошкон бул президент. Бирок бир нерсени ачык айтып кетким келет. Бүгүн өлкөдө өтө жоопкерсиздик өкүм сүрүүдө. Экономикалык кризиске ким жооп берет? Өкмөттүн тез алмашуусуна ким жооп берет? Өкмөттүн жөндөмсүздүгүнө ким жооп берет? Бир арабаны ар бирөө башка жака тарткандай көрүнүш болуп турат. Азыркы энергетикалык кризиске ушуга бир депутат же бир фракция кечирим сурадыбы? Азыр депутаттар эмне үчүн жооп берет? Эгер парламент жок дегенде өкмөттүн ишине киришпесе, мен ойлойм бул чоң жардам болмок. Экинчи жагынан өкмөттө маселелерди чече албай атат. Бул энергетикалык кризис, газдын жоктугу, көмүр маселеси,
Министерство финансовта болуп аткан коррупция, өкмөт тез жана байкала турган реформаларды жүргүзө албай жатат. Бүгүн өкмөттө бир гана президент эле аракет иш жасап атат. Эмне себептен ушул абалга биз келдик? Мен ойлойм, бунун эң түмүрү бул башкаруу системада турат. Биз башкаруу системаны алмаштырышыбыз керек. Эң негизги принцип: ким чечим кабыл алса, ошол сөзсүз жооп бериш керек. Ал эми азыр үй-бүлөнүн ордуна парламент пайда болду. Алар партиясына карап туруп министрлерди, ведомстволордун жетекчилерин шайлайт. Бирок алар иштей албаса, алар эч нерсеге жооп бербейт. Ооба, бир топ айтышы мүмкүн. Булар өздөрү премьер болуп турганда ушунда жазаган деп туруп. Туура, биз аны моюнга алабыз. Бирок кыргызда жакшы сөз бар: эч болбосо кеч болсун дегендей. Бизде өзгөрө турган мезгил келди. Бүгүнкү системанын келечеги жок. Келечеги бир гана талаш тартыш. Биз өнүккөн мамлекетке айланабыз десек, биз сөзсүз конституциялык реформага барышыбыз керек. Биз дайыма конституцияны жазып жатканда премьер, министр эмне иш кылат деп туруп, биз болсо аралаш башкаруу формасында 23 жылдан бери жашап келдик. Ал конституция талаш тартыштан башка эч нерсени жараткан жок. 23 жылдын башында президент барлык маселени чечти. Бирок өкмөт баарына жооп берчи. Ошонун аркасында 24 премьер алмашты. Жыйынтыгында биз 2 төңкөрүшкө ээ болдук. Экономикалык кризиске ээ болдук. Коррупцияга баттык. Бүгүнкү конституция өз миссиясын аткарды. Эми биз тынч жагдайда элибизге таңдап алууга 2 башкаруу формасын сунушташыбыз керек. Президенттик жана парламенттик формасын. Эң негизги принцип бул 2 формасында: ким чечим кабыл алса, ошо толугу менен баарына жооп бериш керек. Элибизге президенттик форманы элибиз тандап алса, анда келгиле американский модельди кабыл алайык. Ар жерде президент аткаруу бийлигинин башчысы болот. Тышкы ички саясатка жооп берет. Премьер-министр болбойт. Мындайча айтканда өкмөттүн башчысы өзү болот, баарына өзү жооп берет. Же болбосо элибиз парламенттик системаны тандап алса, анда бул болсо германиялык модельди алайык. Премьер-министр тышкы ички аткаруу бийлигинин башчысы болот. Президенттин укугу жок болот. А парламент болсо, мисалы, 2 палатадан турса болот. Мыйзам чыгаруу палатасы 65 депутаттан турса, а эл өкүлдөрүнүн жыйыны бул 484 депутаттан туруп, айыл кеңештин, шаардык кеңештин төрагалары ошого өкүл болуп келсе, туура болот деп эсептейм. Ошонун аркасынан биз болсо айылдык кеңештердин статусун көтөрөбүз. Ар бир жерде болуп аткан көйгөйлүү маселени жакшы түшүнөбүз. Алар жылында 2 эле жолу бюджетти бекиткенге, бюджетти өзгөрүүгө келип добуш беришет. Ошонун аркасынан бюджет 500 миллион сомду экономдойт. Көз карандыс жана адилеттүү сөздөрдү биз реалдуу түрдө иштетишибиз керек. Ушундай орчундуу, кардиналдуу реформаны кылсак гана мамлекетибиз өнүгө алат. Экономика тармагына токтоп кетсем, сегодня зарегистрировано 279 тысяч юридических лиц, плательщиков налогов. Из них всего лишь 35 тысяч платят налог с продаж. Это 12%. Из 35 тысяч 2800 формируют 40% бюджета. Это о чем говорит? Это говорит, что у нас бюджет находится в тени. Мы должны срочно проводить налоговую реформу. Наша промышленность на 40% формируется за счет Кумтора. Это говорит, у нас нет промышленности. Если в течение 5-7 лет мы не диверсифицируем экономику, то мы будем зависеть от одного предприятия Кумтор и цен на золото. Также хотел особо отметить, что доходы мигрантов из-за рубежа покрывают дисбаланс между экспортом и импортом. Сегодня денежные переводы составляют 2,5 миллиарда долларов или 32% внутривалового продукта. То, что сегодня
замедлились темпы роста России из-за санкций, это однозначно приведет к уменьшению денежных потоков. Это на нас повлияет. Поэтому нам сегодня необходима реформа. Бизге реформалар керек. Реформалар жөнүндө токтолуп кетсем, келгиле жаңы өндүрүштүү ургандарга 10 жылга салыктан бошотойлуп, аларга бекер жерди берейик, коммуникацияны жеткизип берейик. Мамлекет бул реформалардан эмнени утат? Биринчиден биз жумуш орунга ээ болобуз. Экинчиден технологиялар келет. Үчүнчүдөн керектөөлөр көбөйөт. Эң башчысы биз өзүбүздүн жаштарыбызды өзүбүздүн мамлекетке сактап калабыз. Бүгүн коом саясат менен ооруп атат. Келгиле биз коомду ишкерлик менен оорутайык. Ошондо гана биздин коомубуз дени сак жана туруктуу болот. Мамлекеттин башкы милдети бул баарына бирдей шартты түзүү, атаандаштыкты, коммуникацияны, коопсуздукту камсыз кылуу, көз каранды соттор жана жеке менчиктин кол тийбестигин камсыздоо. Мен көп ойлондум, бул өнүккөн мамлекеттердин эмнеде бул ийгилиги эмнеде деп туруп. Бирден бир бул жеке менчикке кол тийбестикке кепилдик берүү. Фабрика заводтун эмне жеке менчик үйдөн айырмасы бар? Фабрика заводдордо жеке менчиктигин биз баарыбыз жакшы түшүнүшүбүз керек. Мыйзам артка карап иштебеш керек. Биз ошону түшүнүп аткарышыбыз керек. Ага мамлекет да кепилдик бериш керек. Одна из главных проблем – парламент принимает законы, которые отменяют прошлое, а суды выносят заказные решения. И так до бесконечности. Биз Кыргызстаныбыздын артыкчылыгын пайдаланышыбыз керек. Бир топ адамдар менен жолуксаң, бир топ айтат, Кыргызстан мындай туюкта турат деп туруп. Мен айтат элем, колдо турган алтынды баалабай атабыз. Жаныбызда эң дүйнөдө ири калкы бар, ири экономикасы бар. 1,5 миллиард Кытай турат. Бул эң чоң деңиз. Кандай деңиз керек дагы бизге? Келгиле, бирден бир мамлекет Кыргыз-Кытай темир жолун салыш керек. Ошондо биз Кытай рыногуна чыгабыз. Юго-Восточный Азиянын портторуна чыгабыз. Кыргызстанда жаңы мүмкүнчүлүк ачылат. Биздин өнөктөшүбүз Россия БАМды реконструкция кылып 17 миллиард доллар инвестиция кылып атат. 73 миллион тонна груз өтөт жылына. А биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү, Кудай берген артыкчылыгыбызды колдонбосок, мен буну айтат элем, бул кылмышка барабар деп туруп. Темир жолду километрин тейлөө үчүн 1,5 миң доллар кетет. Автожолду тейлөө үчүн 20 миң доллар кетет. Темир жол 10 жылдар бою ремонтсуз иштейт. Автожол 5-7 жылдан кийин капиталдык ремонт өтүп 50 миңден 200 миң долларга чейин талап кылат. Биз Кыргызстаныбызды түштүк түндүгүбүздү темир жол менен байлашыбыз керек. Ошол аркылуу биз экономикалык коопсуздук, экономикалык өсүшкө мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Энергетикага токтоп кетсем, кайсы бир өлкөлөр мунайга бай болсо, биз сууга байбыз. Бул биздин Кудай берген артыкчылыгыбыз. Энергетикада 3 көйгөй бар. Бул болсо генерация, экинчиси башкаруу, үчүнчүсү энергоэффективность. Биз өкмөттө иштеп жатканда энергетиканын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн датка кемин электролиниясын кура баштадык. Туура энергетикада болуп аткан системалуу көйгөйлөрдү чечүүгө бизде убакыт жетпеди. Ички дүн продукцияны 10%га көбөйтөбүз десек, ал болсо 3 миллиард киловатт саат электроэнергияны талап кылат. Биз бүгүн генерацияны өнүктүрбөсөк, ички дүн продукцияны өстүрө албайбыз. Ошон үчүн биз болсо кичи ГЭСтерди куруу башташыбыз керек. Себеп дегенде кичүү ГЭС тез курулат. Экинчиси ички инвесторлор акча салат. Бир топ көп долбоорлор болот. Эң негизгиси өкмөт ошо ички ГЭСтерди курганга кепилдик берип 8 жылда өз акчасын кайрып ала тургандай болуш керек. Мындайча айтканда 4 центтен электроэнергияны сатып алыш керек. Бүгүн мына Казакстанда издеп жүрөбүз электроэнергияны. Бул маселени түшүнтүп чечсе болот. Чоң ГЭСти куруу үчүн
5-7 жыл керек. Biz bir investorдун көзүн карап турабыз. Мен болсо сиз энергетикадагы башкарууга токтоп кетсем, мынакей Бишкекте бүгүн курулушка электр энергияны алып келем десеңер, уруксат алуу үчүн $20 000 пара сурайт экен. Келгиле ушу параны биз болсо төлөмдөрдү мыйзамдаштырып берейик. Официалдуу төлөсүн ошо $20 000. Энергетикага кетсин, жаңы линиялар курулсун. Бишкекте электр энергияга кошулуу 4 эсе кымбат болуш керек. Региондордо бекер болуш керек. Биз эки чоң орчундуу маселени чечебиз. Ички миграцияны токтотобуз Бишкекке, региондорду өнүктүрөбүз. Энергетикада ортомчу бөлүштүрүү компаниялар иштеп атат. Алардын саны 12ге жетип. Биз аны жойбосок энергетиканы өнүктүрө албайбыз. Келгиле эртең ошо ортомчу 12 компанияны жоёйук. Мен иштеп атканда Макмал алтын ишканасына да ортомчу компания берип атат. Эмне Восток Электро түз Макмалга бере албайбы түз? Бул күрөшүүдү мен баштагам. Тилекке каршы бүгүн бул да токтоп турат. Мамлекеттик компаниялардын жетекчилерин конкурс аркылуу өткүзүшүбүз керек. Бирден бир принцип арда. Мамлекеттик ишканага келген адам 3 жыл жеке менчик компанияны жетектеп, ийгиликке жеткизген болуш керек. Биздин экономикабызга өнүктүрүү үчүн дагы бир жагдай тоскоол болуп турат. Бул банктагы ресурстардын кымбатчылыгы жана алардын капиталдыгы азчылыгы. Негизги бизнес өнүгүү үчүн дүйнөлүк практикада бизнес 30% өзүнүн акчасын салат, 70% бул банктан кредит алат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 100% бизнес өзүнүн акчасын салыш керек. Минтип бизнес өнүгө албайт. Ошол эле убакта биздин улуттук банк валюталык резервди $2 миллиард тышкы банктарда 1-2%дан жайгаштырып атат. А эл аралык финансовый институттар биздин банктарга 7-9%дан берип атат. Ошонун негизинен кредиттер 20%га чыгып атат. Мен ойлойм, улуттук банктын саясаты бүгүн өтө консервативдүү, башка экономикага иштеп атат. Ошонун ичинен $300-400 миллион алдыңкы 10 банкка кепилдигин алып туруп берсе 3%дан, алар бизнеске 10%дан берсе, ал колдо турган иш. Буну жасаса биздин экономиканын өсүшүнө бул чоң стимул берет. Бюджетке токтоп кетсек, одна из главных задач в течение 5 лет обеспечить профицит бюджета. Для снижения дефицита бюджета нужно увеличить доходы и упростить налогообложение. Сегодня, когда человек хочет создать бизнес, он в первую очередь думает, где же мне взять бухгалтера, для того, чтобы, когда налоговик придет к нему, чтобы его не оштрафовали и компанию не закрыли. Я думаю, это шиворот на выворот. В первую очередь человек должен думать, как создать производство, как заработать деньги, создать рабочие места. Для этого мы должны упростить налогообложение, создать равные условия для бизнеса и справедливое налогообложение. Не нужно мешать работать бизнесу, нужно сократить количество фискальных органов. В целом нужно сократить численность чиновников в 2 раза, объединить и упразднить некоторые министерства и ведомства. В регионах для новых производств не должно быть никаких налогов. Землю и коммуникацию мы должны предоставить бесплатно. Те, которые будут развивать промышленность. Главной оценкой работы акимов и губернаторов должно стать, сколько привлек инвестиций, сколько ты открыл промышленных компаний, а не принадлежность какой-то партии. Центры обслуживания населения должны быть открыты в каждом селе. Мы должны расширить безвизовый режим со 100 странами. У нас есть огромный плюс. В этом году туризм из стран, отмененных шенгенской визы, выросло 3 раза. Я думаю, это тоже даст толчок нашей экономике. Давайте отменим для всех стран, которые входят в шенгенскую визу.
Латинскую Америку, Тайвань, Гонконг. Я думаю, никаких угроз оттуда не исходит. Мы должны особое внимание уделить образованию. Без образованного поколения у нас нет будущего. Biz birinci muğalimlerdi жакшылап окутушубуз керек. Жакшы muğalimlerdi дайындашыбыз керек. Ошол аркылуу гана билимдүү окуучулар пайда болот. Келгиле бүгүн бюджеттен финансисттерди, бухгалтерлерди бюджеттен финанс этпей токтотоюк. Келгиле muğalimlerdi ким muğalim болуп иштейм дегенге ошолорду финансылап баштайык. Ошолор барып айылга барып иштейт. Ошондо билимдүү биздин жаш муундарыбыз өсөт. Менин оюмда келечекте Кыргызстандын мектебин бүткөн жаш муун бул 3 тилди билген. Өзүн эне тилин орус, кытай, англис тилин билген деп мен элестетет элем. Критически ойлогон, элдин сөзүн уккан жаш муун деп ойлойт элем. Кыргызстанда 2140 мамлекеттик мектеп бар экен. Келгиле ошол мектептерге бекер интернетти берейик. Интернетсиз окуу болбойт бүгүн. Бүгүн мынакей 4 сотовый компания иштеп атат. Мен санап көрдүм. Бир жылда ошо 4 компанияга 150-ден 200 миң доллар чыгаша болот экен. Бир жылда. Алардын бир топ менеджердин айлыгы бул. Ошолорго берсек, алар каржылап берет. Бизде мектепте интернет жок деген сөз болбош керек. 21-чи кылым. 21 век – это время услуг и технологий. Мы должны развивать сектора, которые будут решать два главных вопроса. Это технологии, трудоустройство. Тогда мы получим грамотное поколение и технологичное государство. Это, первое, финансы мы должны развивать. Это развитие банковских услуг, банковская тайна. Давайте пусть наши банки станут тихой гаванью для мировых денег. Почему мы не можем быть Сингапуром и Швейцарией? Швейцария находится в Европе, они сделали это. Сингапур находится в Азии, у них это получилось. Давайте в Евразийском центре мы станем финансовым центром. Для этого нам нужно принять законы и гарантировать вклады. Медицина. Весь мир развивает частные клиники. Вы все знаете, многие ко мне обращаются. Европага барып, тиги оруду аяктырып келет элем деп. Бир топ чоң акчаларды төлөйсүздөр. 20-30 миң доллардан төлөйсүздөр. Келгиле частный клиникаларды өнүктүрүп, аларга шартты түзүп берейик. Биз болсо дүйнөдөгү эң жакшы медициналык клиникаларды курсак, сөзсүз технологиялар жана жумуш орундар түзүлөт. Мен ойлойм, биздин Кудай берген жаратылышыбыз ошол жерде аягып чыккан адамдарга реабилитацияга да мүмкүнчүлүктү түзүп атат. Билим жагынан бизде жакшы жетишкендиктер бар. Мисалы Ауца университети башка мамлекеттерден келип мынакей студенттер окуп атат. Славянкага окуп атат башка мамлекеттерден келип. Келгиле жогорку окуу жайларды ачайык. Евразиядагы жогорку окуу жайлардын ордосуна айланышыбыз керек. Ошондо бизге билимдүү жаштар да келет. Жаштарыбыз да үйрөнөт. Туризмдин мамлекетибиз Меккасы болуш керек. Бир гана туристтерди сыйлап, аларга коопсуздукту камсыз кылып беришибиз керек. Урматтуу мекендештер, мен 3 айдан бери бир топ партиялардын жетекчилери менен жолуктум. Бирок бүгүнкү биригүү чечимди мен жүрөгүм менен кабыл алдым. Бул чечим оңой эмес. Бул чечим ойлонуп туруп, бир топ ойлонуп туруп, түнү күнү уктабай туруп чечим болду. Бул эң туура чечим болду. Мен болсо ушу мүмкүнчүлүктөн колдонуп туруп, ушу залда отурган, ушу залга делегация болуп келе албай калган республика жана Ата журт партиясынын мүчөлөрү ушу чечимибизди колдогон үчүңүздөргө мен чын жүрөгүмөн ыраазычылык билдирем. Биз амбицияларыбызды жыйыштырып туруп, саясий аренада жаңы жолду ачтык. Реформанын,
өнүгүүнүн, биримдиктин биз Республика Ата Журт партиябыз негизги күч болушубуз керек. Мен ушул ыйык трибунадан барлык кыргызстандыктарга жана Кыргызстанда болгон саясий күчтөргө кайрылып кетет элем. Биздин максатыбыз Азиядагы эң өнүккөн Сингапур болсо, Евразиядагы эң өнүккөн өлкө биз бололу. Келгиле ушул үчүн биргеле. Чоң рахмат. Рахмат. Рахмат Өмүрбек Токтогулович. Урматтуу делегаттар, урматтуу ардактуу коноктор, анда сөз Ата Журт мекенчилик саясий партиясынын лидери Ташиев Камчы Кыдыршаевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бүгүнкү улуу жыйындын катышуучулары, урматтуу Өмүрбек Токтогулович, урматтуу бүгүнкү жыйында келген, конок болуп келген биздин конокторубуз. Эми бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, көптөгөн суроолорго ушул жерден жооптарды айтып, докладымда киргизип койдум, ошондуктан болушу мүмкүн деген ойдомун. Урматтуу бүгүнкү улуу жыйындын катышуучулары, сөзүмдүн башында кандай гана кырдаалдар жаралбасын, биздин башыбызга не деген гана кыйынчылыктар түшпөсүн, ар дайым биз менен болуп, башынан аягына чейин атуулдук позициясынан тайбай, тынымсыз колдоп келе жаткан шайлоочуларыбызга чын дилимден ыраазычылык билдирүү менен таазим этем. Рахмат бардыгыңыздарга. Бизге көрсөткөн колдооңуздар оор күндөрдө караңгыда жол көрсөткөн чырактай болуп, демибизге дем кошуп турду. Күчтүү, кайраттуу болууга үйрөттү. Ошондуктан мен сиздердин бул колдооңуздар бизге көрсөткөн ишеничиңиздер менен сыймыктанамын. Айрыкча менин башымдан өткөн оор мезгил учурунда мага кол сунган, мени колдогон ар бир адамдын эмгеги эстен кеткис. Туура, кандайдыр бир деңгээлде ошол оор кырдаалдын жаралуусуна өзүбүз тараптан да түрдүү катачылыктар кеткен. Бирок ким эмне дебесин, биз элдин, мамлекеттин келечеги үчүн ушундай кадамдарга барганбыз. Коомчулуктун көңүлүнүн ордунан жылбай турган кумтөр маселесине буруу керек болгон. Бул маселе биздин аракеттен кийин чечиле баштаганына дагы белгилеп кетүү абзел. Буга урпактар өз баасын берер убагы келгенде. Ошол эле учурда биздин иш аракетибизди колдоп, башыбызга түшкөн кырдаалды чечүүгө аракет жасаган инсандарга, баатыр энелерге, аксакалдарга жана келечектүү жаштарга ыраазычылыгыбыз чексиз. Урматтуу кыргызстандыктар, менин быйыл Ороза айында НТС телеканалынан чыгып сүйлөгөн сөзүмдү кээ бир толук көрбөгөн, түшүнбөгөн же түшүнгүсү келбеген адамдар ар түрдүү ушактарды чыгарып, атымды булгоого колдон келишинче аракет жасашты. Урматтуу эл журт, эгерде мен капысынан туура эмес иш жасаган болсом, аны үчүн элимден кечирим суроого милдеттүүмүн. Себеби андай катачылыктарды кийинки турмушубузда кайталоого аракет жасообуз зарыл. Мен НТС телеканалынан чыгып сүйлөгөн сөзүмдө чындыкты гана айттым. Жымсалдап, же бирөөгө жагынуу үчүн мындай кадамга барган эмесмин. Ыйык Ороза айында берилген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эл журттан, мурда кийин турмушумдагы окуяларга катышы бар адамдардан кечирим суроого эмнеге болбосун. Бардык эле мусулман пендесинин катарында Ороза айы берген мүмкүнчүлүктөн туура пайдаландым десем болот. Адам болгондон кийин кечээки жасаган ишибизге отчет берип, эл алдында ачык болгонубуз эле жакшы. Ошондуктан ушул трибунадан ачык айтам. Мен эч кандай сынып калган же бирөөлөргө сатылып кеткен жокмун. Мен үчүн эң негизги маселе элибиздин биримдиги, тынчтыгы, келечеги, ошону камсыз кылуу үчүн мындан ары болгон аракетибиз деп эсептейм. Алгач Ата Журт мекенчил саясий партиясынын басып өткөн жолуна кыскача кайрылып кетүү парзыбыз деп эсептеймин. Өзүңүздөр билесиздер, 2010 жылкы парламенттик жарышта биз сиздердин колдооңуздар менен болуп көрбөгөндөй бийликтин кысымына карабастан биринчи орунду ээледик. Андан кийин президенттик шайлоодо партиянын чечими менен жарышка чыктым.
Президенттик жарышта башка атаандаштарыбызга салыштырмалуу мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү экендигине карабастан, Кыргыз мамлекетиндеги эң олуттуу саясий күч экендигибизди далилдей алдык. Ата журт партиясы ар дайым стабилдүүлүктү, тынчтыкты колдоп келген. Ошондуктан 2010 жылкы президенттик жарыштан кийин оор кырдаал жаралганда биз жыйынтыгы жаман кесепеттерге алып келе турган ар кандай акциялардан баш тартып, башка саясий күчтөргө үлгү көрсөткөн элек. Шайлоо учурундагы менин негизги урааным эл бөлүнбөйт, жер сатылбайт болгон. Ошондуктан биз элдин бөлүнүшүнө жол берген жокпуз. Кандай болбосун, Кыргызстандын элинин тынчтыгы, биримдиги биз үчүн ар кандай кызматтан да кымбат. Мен үчүн түндүгүм да, түштүгүм да менин ата журтум, ыйык Кыргызстаным. Урматтуу улуу жыйындын катышуучулары, 2011 жылдагы президенттик шайлоодон кийин биз расмий түрдө оппозициядабыз. Оппозициялык партия катары Конституциянын негизинде өлкөдөгү болуп жаткан туура эмес кадамдарды көзгө сайып көрсөтүп, бийликтин кемчилигин көрсөтүүгө аракеттендик. Бийлик биздин сөздү укпай койгондо, республиканын аймактарында 100 миңдеген адамдар катышкан митингдерди өткөздүк. Анда эл тарабынан коюлган талаптар азыр дагы актуалдуу. Бул талаптар 2010 жылдагы апрель жана июнь окуяларынын чыныгы күнөөкөрлөрүнүн жазаланышы, банк кутучаларынан акча уурдагандарды жазалоо, саясий куугунтуктоону токтотуу жана башкалар болгон. Бүгүн да өлкө ичиндеги кырдаал оор, энергетикалык кризис, базар бааларынын өсүшү, күйүүчү майдын баасы $1 чекти багындырганы, мунун баары элди нааразы кылып турган учуру. Мунун баары жыйынтыгында кайрадан элдик толкундуунун жаралышына алып келбешине эч ким кепилдик бере албайт. Мындай шартта бир гана жол турат. Биз бири-бирибизди чукулаганды токтотуп, бийлиги болобу, оппозициясы болобу, бир олтуруп, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, элдин талабын аткаруу жагын ойлонушубуз керек. Бөлүнүп жарылуу эмнеге алып келерин Украина окуялары көрсөтүүдө. Эгерде бизде ошол сценарий менен кырдаал өнүксө, сырткы күчтөрдүн Кыргызстанды экиге бөлүү тууралуу кара санатай ою аткарылып кетиши мүмкүн. Манас атабыз чын дүйнөгө кеткенде Кыргыздын мамлекетин талкалаган АБК көбөчтөр чыккан. Түйшүк менен жыйналганын баарын чачыратып жок кылып, бекем мамлекеттин пайду балын уратышып, чыккынчылык кылышкан. Эгерде оор кырдаал түзүлүп кетсе, андай АБК көбөчтөр табылбай койбойт. Ошондуктан бизге баасы өлкөнүн экиге бөлүнүшү болгон акыйкаттуулуктун кереги жок. Эки элибизди оюнчук кылганды токтотушубуз керек. Албетте, ачыгын айтпасак болбойт, биринчи учурда бийлик да элге жасаган мамилесин өзгөртүүсү керек. Өз көз карашын ачык айткан атуулдук позиция үчүн куугунтуктаган болбойт. Оппозиция керек. Өнүккөн өлкөлөрдө оппозиция жок болсо, анын жаралышына, түзүлүшүнө шарт түзүп беришет. Себеби кеткен катачылыкты көзгө сайып көрсөтүп турган дагы күч керек да. Антпесе иштеп жаткан адамга өз кемчилигин көрүнбөй калышы мүмкүн. Эгерде бийлик буга көңүл бурбай, оппозициянын айтканын кулактын сыртынан кетире берсе, алар радикалдашып кетет. Мына ушуга жеткизбеш үчүн бийлик да элге карай жүзүн буруп, бардык саясий күчтөрдүн диалогу керек. Биз бир үстөлдө олтуруп маселе чечкенди үйрөнүшүбүз зарыл. Бүгүн бизге ири олтуруп түз кеңешкен диалогтун зарыл экендигин өйдөдө белгилеп өткөнүмдөй, Украинада окуялар, Сирия сыяктуу мусулман мамлекеттеринде кырдаал көрсөтүүдө. Ал жактагы кырдаал бизге көзүңөрдү ачкыла, силер да ушундайды каалайсыңарбы дегендей түшүнүктү билдирүүдө. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, өзүңүздөр жакшы билгендей, биздин боордош элибиз Украина элинде бүгүнкү күндө өтө кайгылуу окуялар жүрүп жатат. Ошол жерде бир эл экиге бөлүнүп, бири-бирине душман болуп, бири-бирин аткылашып, бири-бирине түбөлүк душманга айланып бара жатышат. Биз ушундайдан сактанайлы. Алла Таалам биздин Кыргызстаныбызды ушундай оор апаттардан сактап, ынтымактуу жашаганга ар бирибизге күч-кубат берсин. Бүгүн ар кандай террористтик, экстремисттик уюмдар күч алды. Ислам мамлекети сыяктуу иш аракетинде ислам динине жат көрүнүштөр кездешкен уюмдар пайда болууда. Алар дагы биздеги кырдаалды байкап турушат. Жаңы фронт издеп жатышкан чакта ортодон биз бөлүнүп кетсек, чырактарына май таам кетпейби? Анда эгемендүүлүктүн күнү өтө кымбатка түшүп калат.
андай бийлик талаштын бизге кереги барбы? Жок. Биз кыргызстандыктар ошондуктан өлкө келечегин ойлосок, уруу-урууга, колотко бөлүнгөнү токтотуп, республика менен Ата журт партиясы сыяктуу биригүүдөн качпашыбыз керек. Элибиздин ынтымагын чыңдоо үчүн күрөшсөк, ошонун артында жакшы жакка өзгөрүүлөр сөзсүз болот. Дагы бир өлкөбүздөгү келечек багытына өз таасирин тийгизе турган жагдай конституциялык реформа баруубуз керекпи же жокпу? Азыркы кырдаал көрсөтүп тургандай, парламенттик башкарууга шашылыш умтулуп, анын толук касиетин колдоно албай, натыйжада бул эксперимент өтөөсүнө чыкпай калды. Ошол багыттан алып караганда, конституциялык реформа жүргүзүү зарылдыгы тууралуу сунуштардын жөнү бар. Биз азыркыдай башаламан туңгуйга абалга кептелген конституция менен эч качан өнүгө албайбыз. Конституциялык реформа аркылуу өлкөбүз кайсы башкаруу системасы менен кетерин белгилеп алышыбыз керек. Жарым-жартылай эмес, толук кандуу бир башкаруу системасын тандап, андан ары өнүгүүгө багыт алуу керек. Бирок тактоо иретинде айтарым, конституциялык реформа кайсы бир бийлик тутумунун ыйгарым укуктарын кеңейтүү үчүн эмес, өлкөнү башаламандыкка кептеген баш мыйзамдын беренелерин оңдоого багытталуусу тийиш. Мисалы ошол эле соттордун көз карансыздыгын, өз алдынчалуулугун күчөтүү багытында конституцияга эмнеге өзгөртүү киргизсек болбосун. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билгендей, президентибиз туура, керектүү, өтө зарыл маселелерди, идеяларды сунуштап жатат. Бирок ошол идеялар, ошол сунуштар эмне үчүн турмушка ашпай жатат? Эмне үчүн мамлекетибиз бүгүнкү күндө оор экономикалык, саясий кыйынчылыктан чыга албай турат? Урматтуу туугандар, мен ойлоймун, себеби бүгүнкү күндө мамлекетибизде бирдиктүү саясий жооп бере ала турган күч жок болуп турат. Урматтуу улуу жыйындын катышуучулары, Ата журт фракциясынын ишмердүүлүгүнө айтылып аткан сын пикирлерге мен толук кошулам. Эгерде биз биримдикте болсок, партиянын кызыкчылыгын, демек артыбыздагы шайлоочулардын таламын талассак, азыркыдай кырдаал жаралмак эмес. Буга биринчи кезекте биз партиянын жетекчилери күнөөлүүбүз. Учурунда партиялык тизмени түзүүдө өтө көп жаңылыштыктар кетиптир. Кечээ эле чоң күрөштө биз менен бирге чыгып, партиянын идеологиясын колдоого убада кылган депутаттыкка талапкерлер эңсегенине жетип, депутаттык мандатты алып, жылуу кабинетке кирип алгандан кийин түсүн өзгөртүп кетишерин билбей калыптырбыз. Арабызда ошондой хамелеондор пайда болгондон фракциянын иши жабыркады. Айрымдар жеке керт башынын кызыкчылыгын гана көздөп туруп алышты. Дал ошондуктан биз азыркы өзгөрүүлөргө барууну чечтик. Катарыбызды ошондой эл кызыкчылыгын ойлогон адамдардан тазалоону максат кылдык. Биздин партия өтө оор убакта жаралган. Партиянын тарыхындагы биринчи саясий чоң күрөшкө элибизди бөлгөн улутчул сепаратисттер баш көтөргөн маалда аттанганбыз. Ош окуясы менин жүрөгүмдө өтө өзгөчө таасир калтырган. Ошондо бийликтеги аткаминерлердин бири да басып келбей койгондо, партиябыздын лидерлери эки элди арачылап өз өмүрүбүздү тобокке салган учурлар болгон. Коркпой, тайманбай, мекенибиздин бүтүндүгүн сактоо үчүн күрөшкөнбүз. Мына ушунун баарын баштан өткүзгөн адам катары бүгүн Кыргызстанда өтө оор кырдаал түзүлүп турган учурда жөн гана жөнөкөй көрүүчү болуп карап тургум келген жок. Дал ошондуктан эл жерибиздин келечеги үчүн республика партиясы менен биригип, мамлекетибизди геосаясий, саясий, экономикалык, социалдык оор турмуштун сазынан суруп чыгарып кетүү максатын көздөп жатабыз. Бул багытта биз келечек пландарыбызды талкуулап, көп жагынан көз караштарыбыз дал келерине ынандык. Биз эле эмес, азыркы шартта баары биригүүгө өтүшү керек. Республика саясий партиясынын лидери Өмүрбек Тотоголович Бабановго жеке мен ишендим. Анын мамлекетти оңдоого багытталган омоктуу ой тилектери мени толук ынандыра алды. Ошондуктан биригүү ишине макул болдум. Кудай буйруп, Алла Таалам колдосо, биздин биригүүбүз мамлекетибизди, элибизди, журтубузду жаркын келечекке алып келет деген чоң үмүттү байлагым келет. Кээ бир жумурткадан кыр издеген саясатчылар айткандай, эгерде биз өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбызды көздөй турган болсок, анда биригүүнүн кереги жок болчу. Биздин биригүүбүздө жеке амбиция, керт башыбыздын кызыкчылыгы жок.
Biz eli jeribizin ıntımagı, birimdigi, bütündügün oylop, bardык pikir kelişpesliklerdi жеңип, артка таштап ушул кадамга бардык. Кыргызстандын баш көтөрүшүн, эл ынтымагын каалабагандар кылдан кыйкым издеп, түрдүү кептерди чыгарышпасын бизди бөлүп жаруу аракети ишке ашпайт. Буган убара болбой эле коюшса болушат. Тескерисинче биздин катарга кошулгула, жеке амбицияны таштайлы да чогуу Кыргызстанды өнүктүрүү жолун издейли. Баса белгилеп кетүү керек, мындай республикалык деңгээлдеги эки чоң саясий күчтүү биригүүсү Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп жатат. Адатта күчтүү чоң партиялар эмес, кичине алсыздар биригишет эмеспи? Бул алгачкы чоң ийгилик. Менин терең ишенимимде Атажурт Мекенчил партиясы жана анын мүчөлөрү бул саясий биримдиктин катарында мындан да олуттуу саясий күчкө айланат. Атажурт Мекенчил саясий партиясынын оор кырдаалдарда, кыйын кезеңдерде бирге болгон, партия кызыкчылыгын таштап басып кетпеген ар бир мүчөсүнүн жаңы саясий бирикмеге кошулууга толук укугу бар. Жана мен ал жака силерди баарыңыздарды чакырып кетемин. Биз ынтымактуу болсок, бардык нерсени жеңебиз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бүгүнкү чоң улуу жыйындын катышуучулары, алдыбызда оор сыноолор турат. Белгилеп өткөнүмдөй, Кыргызстан көп тармактуу кризистин туткунунда калды. Кыш оор болот. Андан биз кантип чыгабыз? Канткенде өкмөттү эл жөнүндө ойлонууга мажбур кылабыз. Бир гана жолу бар. Биз бирдикте экенибизди далилдешибиз керек. Эгерде өздөрүнө тең ата күч бар экенин сезе алышса, ошондо ойлоно баштайт. Ошондо эсептешип, катасын оңдоп, элдин көйгөйүн чечүүгө бет алышат. Биз мына ушундай чоң күчкө айлануу алдында турабыз. Ошондуктан бардыгыңыздарды биримдикке, тынчтыкка, ынтымак ырашкерликке чакыруу менен жаңы биримдиктин ишине ийгилик каалайм. Биздин куралыбыз биримдик жана чындык. Эгерде биз бир болсок, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарсак, ийгилик сөзсүз түрдө келет. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, Алла Таалам берекесин берсин. Рахмат барыңыздарга. Рахмат. Камчы Кыдыршайычка көптөгөн суроолор келип жатат, Өмүрбек Токтогуловичка көптөгөн суроолор келип жатат. Конечно, Республика партиясынын Атажурттун экөөнүн өздөрүнүн шайлоочулары бар. Анан ошо эки партиянын биригүүсүндө кээ бир оппоненттерди жоготуп албайсызбы? Ошол жагынан айтып суроо берип койсоңуздар. Баягы республиканыкы Атажурт менен бириккенине кетип кээ бир оппоненттер биздин эмелерчи шайлоочуларды жоготуп албайбыз деген да. Или наоборот. Мен түшүндүм сурооңузга. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу бүгүн делегаттын катышуучулары, эми биздин биригүүбүз, жана мен башында айтып өткөндөй, тарыхта биринчи жолу мамлекетте ушундай эки чоң парламент олтурган партиялар биригип атат. Бул жерде сөзсүз түрдө каршылыктар болот. Бул жерде биздин биригүүбүздү көптөгөн саясатчылар, өтө көптөгөн саясатчылар сүйбөйт. Себеби мамлекетти бөлүп жарып башкарууга өтүп алышкандар мына ушуну каалашпайт. Ал эми биз болсо, Өмүрбек Токтогулович экөөбүз жеке ички сезимибизден, жүрөгүбүздү аңтарып олтуруп, биз мамлекетибизди бириктирип, чогуу ынтымакта башкарабыз деген максатка багыт алдык туугандар. Ошондуктан ар түрдүү сөздөр айтылышы мүмкүн. Силер бизди колдоңуздар. Эл журт бизди колдой бериңиздер. Рахмат. Ош областынан келдим, Шабданова Дариямын. Мен эки партиянын тең лидерине суроо берет элем. Ошо сиздердин биригиңиздер жакшы эле болду. Бири ушул эки эле партия эмес, өзү негизинен жалпы Кыргызстан үчүн бардык партиялар бириксе деген ниетти кылып отурабыз. 23 жылдан бери биздин чек араларыбыз такталбай келет. Мына кечирип коюңуздар, түндүк жакка билинбеген менен түштүк жактагы чек аранын бекитилбегенин канча элдин каны төгүлүп келет. Мына ушу күндө дагы ошолордун эч качан көйгөйүн чечкен жоксуздар. Эже суроо берсеңиздер. Ошол 5 жылда эл менен карым катнаш болгон жоксуздар. Эми ушул партиялар биригип, сиздерге дагы бир партиялар биригебиз деп келсе кандай кабыл аласыздар? Анан кийинки шайлоодо элге дагы кандай убадаларды берип, ошону иш жүзүнө ашырасыздар? Рахмат. Рахмат. Мен ойлойм, Республика партиясынын мүчөлөрү, Атажурт партиянын мүчөлөрү,
дагы башка партиялар мүчөлөрү кыргыз элибиздин жерин бардыгын бүтүндүктө сактап келебиз деп бардыгыбыз туулгандап апабыздын сүтүбүз менен бизге өткөн деп ойлойм да. Биз сөзсүз кыргыз элибиздин жерин сактап келебиз жана чек ара маселесин чечебиз. Бирок бул оор маселе. Буну сүйлөшүү менен чечишибиз керек. Камчыбек Кыдышаевич айтып кетпеди жана Украина боюнча. Бир кичине чек араны талашабыз деп бир эл экиге бөлүндү. Биз акыл калчап туруп жүрөгүбүз менен чечишибиз керек. Бул маселени сөзсүз чечебиз. Ат тилегиңизге рахмат. Микрофонда тургандар суроо беребиңиздер. Урматтуу Камчыбек Кыдышаевич, сизге бере турган суроо көпчүлүк эле кыргызстандыктардын эле ойлогон ою болуш керек. Сиздер биригер алдында ушу президент менен өз ара келишим түзүп алып, анан кийин кол алдындагы оппозиция партиясы болобуз деген сөздөр болуп атат. Ошол чынбы? Ошентип президенттин батасына алыптыр эмес деп. Рахмат. Сиздин сурооңузга уруксат берсеңиз мен жооп берип коеюн. Урматтуу угандар, урматтуу шайлоочулар, биз эч качан эч кандай кол алдындагы кол бала оппозиция болгон эмеспиз жана болбойбуз дагы. Биздин андай характерибиз жок. Биздин жымсалдай турган, жаты бере турган характерибиз жок. Биз партияларды бириктирүүдө эч кандай бир саясий күчтөр менен баарлашкан жокпуз. Биз өзүбүздүн жүрөгүбүз менен, акылыбыз менен кеңештик. Өмүрбек Токтогулович экөөбүз мына 3 айдан бери сүйлөштүк. 3 айдан бери сүйлөшүп жүрүп, мына ушундай чечимге келдик туугандар. Ошондуктан ооба бүгүнкү күндө биз оппозициядабыз. Бирок эртең биз бийликке келишибиз мүмкүн. Эртең биз бийликке келип, мамлекетибизди башкарып, мамлекетибиздеги бардык бүгүнкү проблемаларды чечишибиз мүмкүн. Ошондуктан, урматтуу угандар, эгерде биз кайсыл жерде болбойлу, оппозицияда болобузбу, бийликте болобузбу, элибиздин гана келечегин, элибиздин гана тынчтыгын, элибиздин гана эртеңки күнүн биз аныктоого аракет жасайбыз. Рахмат. Азыр өкмөт баш болуп, депутаттар каш болуп, анан мына эксперттер, саясатчылар ар кандай бир элде түшүнүксүз сөздөр болуп атат да, таможенный союз боюнча. Мына жаңы жылдан баштап ушу таможенный союзга кирсек, жыргап кетебиз, анан ушундай болобуз деген сиздердин өкөөңүздөрдүн оюңуздар. Ушунун киргенге кереги бар беле, жок беле, акыбал кандай болот? Малису шаарынан Токтогулу. Рахмат. Рахмат. Бул эми бүгүнкү өтө чоң көйгөйлүү маселе. Бул жөн эле жеңил маселе эмес. Кыргызстаныбыздын тарыхында мындай бараткан жолубузда мындай чоң бурулуш болуп атат. Туура бардык ушу элибиздин бардыгы бул маселени мындай катуу ойлонуп атат да. Бир топ суроолор пайда болуп атат. Көз карандыгыбызды сактап калабызбы деген биринчи суроо пайда болуп атат. Экономический суроолор пайда болуп атат. Мен айтып кетет элем. Биз болсо ушу таможенный союзга кирген өлкөлөр менен биздин экономикадагы карма катташыбыз бул 40%дан ашык. Өзгөчө Россия менен. Мынакей мага келип суроолор түшүп атат. Но чек ара маселени, чек арада таможнядан өткөн маселени кантип чечебиз? 3-4 сааттан бери турабыз деп туруп. Дүйнөдөгү болуп аткан окуяларды көрүп атасыңар. Биз орус эли менен 70 жыл бирге жашап келгенбиз. Бир жамандык көргөн эмеспиз. Бирок эң негизгиси биз өзүбүздүн көз карандыгыбызды сактап калышыбыз керек. Таможенный союзга биз өзүбүздүн жазган укуктарыбыз менен киришибиз керек. Кирбесек өтө кыйын болот. Бирок өзүбүз ошонун баарын илектеп туруп, мен мынакей Ата журт партиясынын депутаттарын бир жерде көрүп атам, Республика партиясынын депутаттарын көрүп атам. Булар туура парламентте көтөрүп атты өкмөт келгенде. Мыйзамдарды окуп туруп, биз окуйук, көрөйүк. Бул бир эле компания, бир компания кошулуп аткан жок. Чоң мамлекеттин тагдыры чечилип атат деп туруп. Мен айтат элем, ушу кайрылып кетет элем, ушу суроодун негизинде биякта биздин Бириккен партиясынын депутаттарынын бардыгына бул маселени бардыгын терең карап туруп анан кийин чечишибиз керек. Бирок таможенный союзга сөзсүз киришибиз керек. Рахмат. У меня вопрос к вам, Камчыбек Кыдышаевич. Есть ли у вас конкретная альтернативная экономическая программа развития нашей страны? Спасибо. Спасибо. Уважаемый делегат,
У нас, у меня отдельного или у Өмірбек Тоқтоғловича отдельного экономических альтернативных программ не будет. У нас единой программы будет. Мы вместе будем. То есть мне задают очень много вопросов, некоторые другие тоже делегаты, о том, что а почему республика вперед написана, чем Атаджурт. Другие говорят, а как будет, кто будет председателем, кто будет первым, кто будет вторым. Уважаемые делегаты, я хотел бы здесь заострить ваше внимание и остановиться, подробно вам рассказать. Мы теперь единая партия. У нас не будет ни республика, ни Атаджурт. У нас будет единая партия, республика Атаджурт. Вот когда мы выбирали название нашей партии, почему республика впереди написано? Почему не Атаджурт? Здесь некоторые могут подумать, что мы как хотели, так и решили. Нет, такого нету. Я еще раз хочу сказать, что насчет названия у нас данный вопрос был решен жребием. И я согласен, одобряю, что республика первым было написано. Поэтому, уважаемые делегаты, уважаемые избиратели, я еще раз хочу сказать, отныне мы едины. Отныне мы вместе будем идти вперед, вместе будем решать все возникающие проблемы экономического, политического и других характеров. Спасибо большое. Бұл чоң мәселе көтерілді. Бұл жерде экономикалық программалар барбы деп бұл сұрау бір ғана Қамчыбек Кылычбаевқа тиешесі бар деп ойлаймын. Бұл мага да тиешесі бар болса керек. Ең негізгісі біз Қамчыбек Кылычбаевмен бірігіп атқанда біз бір ғана мындай екі партияның лидері кел ушу парламенттик шайлоодо утуп алайык деп бириккен жокпуз. Биз 2-3 чоң орчундуу маселени көтөрдүк. Ошол орчундуу маселенин негизинде көз карашыбыз бир болсо, ошондо гана бириккенге наркы кадамдарга ээ болдук. Бул биринчиси. Мамлекетибизде биримдикти, ынтымакты кантип сактап калабыз? Ал үчүн эмне иш жасашыбыз керек? Бирден бир, жана мен өз сөзүмдө айтып кеткен, бүгүнкү системаны өзгөртүшүбүз керек. Конституциялык реформага барышыбыз керек деп. Қамчыбек Кылычбаев өзүнүн докладында да буну айтып кетти. Бул биздин келишимде түзмө-түз жазылган. Урматтуу делегаттар, Кудай буйруса, бул бизден бирден бир радикалдуу элибиздин жашоон оңдой турган чоң реформа болот. Бирден бир элибизди түптөп өнүктүрө турган. Бул ең негізгі бұл конституцияны өзгөртүү болот. Анан жанагы мен айтып кеткен баштарын атап кетпедим бе? Жанагы экономикалык программаны иш жүзүнө киргизебиз. Будан тышкары азыр болсо биз өзүбүздүн атайын эксперттерди түзүп, мына 4 ай 5 айдан бери алар иштеп атат. Ошол эксперттерди мен бирге талкууга алып туруп, сиздердин алдыңыздарга жана мен айтып кеткен программаны Қамчыбек Кылычбаев менен бирге алып чыгабыз. Кеп кайсы партиянын аты, кайсы партиянын кандай жазылды деген сөздө эмес. Кеп бүгүн эки партиянын биригүүсүндө. Кеп атында эмес, затында болуш керек. Ошону колдошубуз керек. Рахмат. Курултайга келатып, мен бир досторум ар кандай сөз айтып калышты. Баягы Өмүрбек Токтогулович премьер-министр болуп турганда Қамчыбек Кылычбаев аябай сын айтты эле, митти эле, антты эле деп. Бул баягы мен муну айтып атканым мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Бұл баяғы бір-біріңіздерді түшіндіп, мамлекеттің өнігіш үшін қызыл чек болып, ошо мамлекетті тура эмес болбосун деп, ошол несе айтылганда, анан азыр жана Қамчыбек Кылычбаев баса берилип кетпеди, жумурткадан кыргыз дегендер болуп атат депчи. Мен ол жерде отурган региондордон келген делегаттарга кайрылып кетет элем. Ушуну айыл жергелерде барганда, региондорго барганда ушуну туура түшүндүрүп айтып, бүгүнкү күндө бирикпесек, өнүгүү болбойт деп, Өмүрбек Токтогулович, сизге дагы рахмат. Айкөлдүк кылып, эр жигиттин ичинде эр токмунчаны атып атыптыр дейт. Ушинтип эки мыкты кыргыздын жигиттери биригип, кийинки дагы партияларга чоң үлгү болуп атасыздар да. Анан дагы бир сураныч, анча-мынча келишпештик болсо, бир бизге жакшы жагарды көрсөтүп, көчөгөн арттан чечип алсаңыздар да, биз дайым силерди туу тутуп жүрөлү дагы. Анан жана жеке амбицияны четке кагып,
Құдай бұйырса, екеуіңіздер тең ішкер жігітсіздер. Өзіңіздердің бизнесіңіздерді қантып көтерсеңіздер, мен ойлаймын, мемлекетті көтересіздер. Daha doğrusu жаштар, 20 жыл, 30 жыл іштейсіздер. Сіздерден сұраныш, 20 жыл біз чарчадық, мемлекетті көтеріп бересіздерші. Сіздерден сұраныш. Чоң рахмат. Рахмат. Баяғы ескі жүздер айланып еле келе бергенде тоқтатқанға гарантия бере аласыңар ба? Өкіңе ишенім бар, не дегенде жассыңар. Қамшы сен далай азапты да көрдің, мұрын қарағанда, өміке сен де көрдің. Бұрық, өкіңерден сұранышта, ескі жүздің барын опшы жолатпай, жаңы жүзді пайда қылсаңар, Құдай бұйырып бұрға шайлода жем қалсаңар, мұна елді қолдайды. Рахмат. Июн айындағы оқияға күнекерлер ұшыны жазасын алысса, апрель айында күнекерлер жазасын алысса, не дегенде елдің ішкі үйділігі дағылет түшелек, мұна елім қолдайды, үші қасылы гарантия бересіңер, наказать еткенге. Рахмат. Мұна бірінші мәселе өсіп қалсаңар. Мені мұна. Рахмат. Урматтуу делегаттар, мына екі адам сұрау берді, екі өнетең мен чоғы жауап беріп кетейін. Рұқсат берсеңіздер. Біріншісі мына Өмірбек Тоқтоғұлович билікте тұрған маалда сіз дейді өте қатты сындайчылығыңызды жана башқа ушундай сөздөр айтылчу. Тура биз ал маалда Өмірбек Тоқтоғұлович премьер-министрле мен оппозициядагы лидер фракция болчумун. Биз сөзсүз түрдө ар кимибиздин өзүбүздүн көз караштарыбыз болгон. Көз караштарыбызды айтып, жеткизип, ошону аткартканга аракет кылганбыз. Жана мен ойлойм биз ошону туура иш кылганбыз деп. Бирок бүгүнкү күндө биз эки партияда эмес, бир партиядабыз. Бир партияны экөөбүз алып барып, бирге экөөбүз бириктик. Эми мындан ары, Кудай буйрса, Алла Таалам колдосо, мындан ары экөөбүз бирге оппозицияда болобуз, бирге бийликте болобуз. Көз карашыбыз бирдей болот, Кудай кааласа. Менин да бир акыркы суроом бар эди. Эски жүздөр боюнча айтып атат, мен ушу жүздөр боюнча айтып коеюн. Туура, ошол эски жүздөрдүн арасында деле адамгерчиликтүү, элге журтка кызмат кылган, эл журттун түйшүгүн көтөрө билген жигиттерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз бар. Ошондуктан баарын эле бир баягы эмеге салып бербеш керек. Мына парламенттеги бүгүн келген депутаттарга мен ыраазычылык билдирип койгум келет. Ушул депутаттардын арасында бизди колдоп, кубаттап жүрөсүздөр. Мындан ары дагы ошо парламентте болуп аткан иштерде дагы биздин партияны колдоп, кубаттап турасыздар деген ишеничтемин. Бардык депутаттарга, мына бүгүн келип отурган ушул жердеги жогорку кеңеш депутаттарына айрыкча мен ыраазычылык билдиремин. Рахмат бардыгыңыздарга. Урматтуу коноктор, урматтуу Өмүрбек Токтогулович, Камчыбек Кыдыршаевич, бүгүн сиздерди ушул жерде отурган жалпы жогорку кеңештин депутаттарынын атынан ушул мен президент болом деп президенттикке аттанган ушу кыргыздын чыгаан уулдары өзүңөрдүн амбицияларыңарды таштап, ушу элди ойлоп, журтты ойлоп, бүгүн ушул эки партияны бириктирип атканыңар үчүн бардык депутаттардын атынан өзүмдүн атыман чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Андан тышкары азыр парламенттеги фракцияларга дагы сын пикирлер айтылып кетти, депутаттарга айтылып атат. Мунун бардыгы чындыгын айтканда ошол убактагы убакыт, ошол тез аранын ичинде чогулуп түзүлгөн партиялардын баягы программаларын туура түшүнбөй кошулуп алгандардан да болуш керек. Анткени азыр сын пикирлер айтып кетти. Ата журт фракциясына дагы ушул республика фракциясына дагы мен ошон үчүн чыгып айтып коюуну туура деп чечтим. Анткени ушул 4 жылдын ичинде, 5 жылдын ичинде ушул партияларга күйө турган депутаттар болобу, кандидаттар болобу, жана азыркы мүчөлөр болобу тандалып, өз жүрөктөрүнө ушул партияларды сактап калды деп ойлойм. Мындан ары дагы азыр 1 жыл калды шайлоого. Далай хамелеондор, Камчыбек Кыдыршаевич айткандай, далай хамелеондордун жүзү ачылат. Ошон үчүн биз ушул кыргыз элин сактайбыз десек, кыргыз элинин идеологиясын, экономикасын көтөрөбүз десек, сиздерге окшогон жигиттер чындыгына бириккени туура деп ойлойм. Ошондуктан кандай болбосун, ушул биздин парламентте отурган, кеңеште отурган депутаттарыбыз азыр сый урматка ээ болушу керек. Анткени ушул партиянын, эки партиянын алдыга жылышына дагы кандай күндөр болбосун, оппозицияда калса дагы туруштук берип келишти.
Ошондуктан мен ушул депутаттарга да ыраазычылыгымды билдирип коет элем. Дайыма элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Сиздерге окшогон лидерлер ушундай бириккен биримдикти көбүрөөк ойлошсун. Анан кыргыз элине мына эмки шайлоодо бийликке барбайбыз, элге кызмат кылабыз деген инсандар көбүрөөк болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Бүгүн биз үчүн урматтуу делегаттар, урматтуу коноктор, майрам күлүп отурсаңыздар болот. Себеп дегенде Кыргызстанда аттын кашкасындай белгилүү эки чоң партия биригип отурат. Бул эмненин белгиси тургандар? Бул достуктун белгиси, бул ынтымактыктын белгиси, бул биримдиктин белгиси. Күлүп отуруңуздар туугандар. Мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер. Жогоруда айтылып кетти, мына урматтуу депутаттарыбыз айтты. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Өмүрбек Токтогулович, сиздерге мен Жалал Абад шаарынан келдим. Ата журт партиясы Жалал Абад облусу боюнча координаторумун. Элдин атынан аябай ысык салам. Эч кандай мынакей элдин арасында айтышат, бузуку сөздөр болуп жатат дейт. Бирок элдин атынан айтылган сөз эмес бул. Бул ошол сасык саясатчылардын айтып жаткан сөзү. Кудайым буйруп, Алла Таала насип кылса, сиздерди мынакей биригүүсүңөрдү эл колдойт, эл кубаттайт. Мен айтайын дегеним, ушул бүгүнкү кошулуңуздар жүрөктөн болсо, элди ойлоп, журтту ойлосоңуздар, мен ойлойм, бул өтө жакшы союз болот деп ойлойм, урматтуу туугандар. Ошондой эле мынакей өзүңөр жакшы билесиздер, Кыргызда жакшы макал бар. Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп. Бирок мен буга ишенбейм. Мынакей биздин Кыргызстанда менмин деген эки чыган жигит мынакей кошулуп отурат. Биз ушул жигиттердин аркасынан чогулушубуз керек, биригишибиз керек. Мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер. 2010 жылы республика бул түндүктүн партиясы, Ата журт бул түштүктүн партиясы деген. Мынакей бүгүн ошол сөздөр жок болду. Биз бир Кыргызстандын партиясыбыз, биз Кыргызстандыкпыз, урматтуу туугандар. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз түштүктүн баласы болбой, сиз Кыргызстандын баласы болуңуз. Урматтуу Өмүрбек Токтогулович, сиз түндүктүн гана баласы болбой, Кыргызстандын баласы болуңуздар. Мен сиздерге жалпы элдин атынан ыраазычылык билдирем. Калган жанагы сиздер мынакей үлгү болдуңуздар. Калган дагы саясатчылар сиздердин аркаңыздан бириксин, тынчылык болсун, ынтымакчылык болсун. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Өлкөбүздөгү эки чоң абройлуу партиялар республика жана Ата журт биригип, мындан ары бир баштан, бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып деп мынакей ушул сөздүн маанисин баштап турушат. Бул кадам аталган партиялардын жетекчилеринин саясий жактан такшалгандыгын, келечектеги өлкө жана коом астындагы жоопкерчиликти туура сезиштерин далилдеп жатышат. Учурдан пайдаланып, мен ушул биригүүнүн демилгөөчүлөрүнө жана ушул эки партиянын лидерлерине чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бүгүнкү съездеги жаңы саясий партия түзүү жөнүндөгү кабыл алына турган чечим Кыргызстандын саясий мейкиндигиндеги жана жаңа балды жаратарында шек жок. Буга чейин коомчулдукта республика партиясы жанагы мен алдындагы сүйлөгөн жигит айткандай түндүктүк болсо, Ата журт партиясы түштүктүк партия делип келген. Ушул факт биздин партияга болгон элдин ишенимин сөзсүз түрдө мындан дагы көп деңгээлде жогорулатат деп ойлойм. Себеби дегенде бүгүн бул бириккен партия, бул кыргыз элинин бардыгын биримдикке чакырган саясий чоң партия болуп калды. Эми биздин партия, бүгүнкү жаңы партия, республика Ата журт партиясы уңгулуу кыргыз элибиздин дайым айтылып келген күч бирдикте экендигин иш менен далилдеш керек. Бул үчүн бизде кадрдык, пропагандисттик жана башка мүмкүнчүлүктөр жетиштүү деп ойлойм.
Өлкөбүздүн экономикасынын жана социалдык тармактагы азыркы абалынын оордугу баарыбызга жакшы белгилүү. Ушуга байланыштуу биздин партия өзүнүн жаңы түзүлгөн учурдагы кезише турган уюштуруу маселелери тезирээк чечип, жакын арада элге оор абалдан кандай чыгуунун жолун так жана айкын көрсөткөн реалдуу программасын сунуштаганы туура деп ойлойм. Мына бүгүн да азырдагы көп адамдар өздөрүнүн суроосун берди, сиздердин программаңызды биз негизинен уккан жокпуз дегендей кылып. Бул үчүн бүгүнкү бирге турган партиянын саясий кеңеши, партиянын билимдүү адис мүчөлөрүнөн жогорку айтылган программаны даярдоо үчүн атайын жумушу топ түстө деген сунуш киргизе элем. Дагы бир токтоло турган нерсе бул жерлерде эл менен иштөөнү натыйжалуу уюштуруу. Баарыбыз жакшы билебиз, эл арасында мындай партияларга шайлоо учурунда гана керекпиз деген терең пикир эл арасында сиңген. Бул ачуу чындык. Ошондуктан элдин ишенине ээ болуш үчүн биз күнүмдүк ишибизде эл партия үчүн эмес, партия эл үчүн болуш керектигин далилдешибиз керек, урматтуу туугандар. Регламентти, урматтуу делегат, регламент. Ошол принциптерди бекем кармашыбыз керек. Партиянын саясий кеңеши республиканын жерлердеги шарттар, штабтар айтылган маселелерге өтө терең маани бериши зарыл. Дагы бир айтыла турган нерсе бул жерде. Мынакей эки чоң партия биригип турганда, эки партиянын бириккенине байланыштуу түзүлгөн жаңы абал биздин парламенттеги партиялардын, фракциялардын макамын, статусундагы өзгөртөөрү шексиз. Менин оюмча, эгер мыйзам жол берсе, партиянын саясий кеңеши фракциялардын биригүүсү жөнүндөгү чечимин тез арада кабыл алып, парламенттик трибунаны жаңы партиянын программалык максаттарын ишке ашырууга пайдаланышы туура деп ойлойм. Урматтуу туугандар, көңүл буруңуздарга чоң рахмат. Эми биздин бүгүнкү съездибиздин эң маанилүү маселеси болгон уюштуруу съездинин күн тартибиндеги биринчи маселени Кыргызстандын Республика Ататүрк жаңы партиясын түзүү жөнүндө маселени добушка коем. Ким макул? Ким каршы? Шашпайлы, эсептөө комиссиясы, караңыздар. Ким калыс? Анда эмесе, урматтуу делегаттар, азыр ачык көрүнүп турат. Урматтуу ардактуу коноктор, президиумдун атынан жана өзүмдүн атымдан баарыңыздарды биримдиктин жана жаратмандыктын партиясы болсун деп тилек кылган Республика Ататүрк саясий партиясынын түзүлгөндүгү менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Республика Ататүрк партиясына элибиз үчүн жана мамлекетибиз үчүн болгон келечекте кызматтарында албан ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, отырыңыздар. Ким Республика Ататүрк саясий партиясынын программасы бекитилсин дегендер добуш берип койсоңуздар. Ким макул? Ким каршы? Ким калыс? Рахмат. Анда урматтуу делегаттар, Республика Ататүрк саясий партиясынын программасы бекитилди. Рахмат. Биздин 30 делегатыбыз партиянын башкаруу органына, саясий кеңештин мүчөлүгүнө дайындалсын дегендер добуш берип койсоңуздар. Ким макул? Ким каршы? Ким калыс? Рахмат. Көрүнүп тургандай бир добуш менен кабыл алынды. Жыйынтыгын дагы так жыйынтыгын эсептөө комиссиясы айтат. Рахмат.
мен учурдан пайдаланып, урматтуу делегаттар, уруксат берсеңиздер, съездин төрагасы катары өзүмдүн атыма, сиздердин атыңыздардан урматтуу келечектеги партиянын жетекчилери урматтуу Өмүрбек Токтогуловду, Камчыбек Кыдыршаевичти жана бүгүн дайындалган саясий кеңештин мүчөлөрүн куттуктап, иштеринде ийгилик каалап коет элем. Ушуну менен Кыргызстандын Республика Ата журт саясий партиясынын уюштуруу съезди аяктады. Мен бүгүн Кыргызстандын бул эки партиясынын партиялаштарыбыздын үчүн бир тарыхый маанилүү окуя болуп өттү десем жаңылышпайм деп ойлойм. Бул мурдатан бери иштеген көп сандаган партиялардын бирин түзүү эмес. Өзүн далилдеген саясий эки партия жана эки лидер саясий даанышмандыктын жана улуттар аралык толеранттуулуктун чагылдырылышы болуп калды. Кыргызстанда Республика Ата журт жаңы саясий партиясы түзүлгөндү тууралуу биргелешкен арызга кол коюуну эки лидерден Өмүрбек Токтогуловдон жана Камчыбек Кыдыршаевичтен өтүнүүгө уруксат этиңиздер. Şaşpalas. Yok, mol yer batırdılar. Ben verem size.
Урматтуу делегаттар, урматтуу Кыргызстанда түзүлгөн жаңы саясий күчтүн, жаңы саясий партиянын келечектеги тең төрагалары Бабанов Өмүрбек Токтогулович мырза, Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич мырза, урматтуу делегаттар, бардыгыңыздарды жаңы түзүлгөн жаңы саясий күч менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кут болсун жаңы Республика Ата журт партиясына албан ийгиликтерди каалайбыз. Эми урматтуу лидерлер, урматтуу делегаттар, көрүп турасыздар, биздин партиянын эмблемасын жер эне менен асман атаны, көк асман менен сары жер эненин асман ата жер эне менен айкалышып, бүтүндүктү, биримдикти, ынтымактыкты, жаратмандыкты белгилеген биздин эмблемабыздын астында бүгүнкү жаңы Республика Ата журт саясий партиясынын жыйынын жабык деп жарыялайм.